Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Ve sallallahu teala ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allahümme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilmen ve amelen ve ihlasan fid din ya erhamer rahimin. Summa ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı Müslüman bir tuğanlar, hurmatlı cemaat. Geçe biz oroza jönünde sabak öttügülük. Oşol sabaktın ulandısı bugün. Oroza tutu vaktısı jönünde bolmakçı inşallah. Qaysı vakttan, qaysı vaktga çeyin tutuğu gerek. Anan ay tuğrasında, aydı görüp oroza karmuu degen mesele var. Alar jönünde. İnşallah sabak ötkөнгө hareket kılabız. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه ووقت الصوم من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. Orozonun vaktısı, atayın vaktısı var. Negizde biz geç ayttık, orozo degen emne. Anın şariattagı urdu kanday, şariattagı manisi kanday, alarda düşündürdük. Emi bu jerde bizge orozonun vaktısını aytıp beretken. Atayın bir vaktısı var bu belgilengen. Je kalagan uçurda karmap koysa boluyor. Des aytat. Vakti soğum, orozonun vaktısı min tulu'i el-fecr el-thani. İkinci taң atkandan başlap ila gurubi şems, gün batkanga çeyinki vakit orozonun vaktısı oladı. Demek, oşul vakitlarda taң atkandan başlap gün batkanga çeyin je üçüydөн ayalı menen jakындык kılууdan үй бүлөсүнө сактанып кармала турган ибадат бул oroza экен. Vaktısı taң atkandan başlap gün batkanga çeyin. Taңды biz экиге бөлүп түшүндүрөбүз. Чын таң анан жалган таң деп. Жалган таң дегени түндө ушундай бир убакыт болот. Бир аз асман жарыгансып кетет. Анан ошол жарык жер бетине тарабастан, асманда кенен жайылбастан кайра жоголуп кетет. Биз аны жалган таң деп айтабыз. Анан бул жоголгондон кийин бир азыраак убакыт өткөндөн кийин дагы ошондой эле жарык пайда болот дагы асманда, так ортодо. Анан ошол жарыктык акырын жер бетине жайыла берет. Асманда жарыктык каптай берет дагы жер бетиндеги караңгылык акырындык менен көтөрүлө берет. Анан бул таң кийин жоголбойт. Жарып гана кетпесе кийин караңгылык каптабайт. Ошол таңды биз чын таң деп айтабыз. Орозонун вактысы азыркы чын таң аткандан баштап күн батканга чейинки убакыт болуп эсептелет. Ошол учурда кармалат. وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع مع النية بشرط الطهارة عن الحيض والنفاس. Эми орозо деген бул кече дагы айттык элек. Же үчүүдөн анан үй бүлөсүнө, аялына жакындык кылуудан сактанып кармала турган ибадат дейт. Азыркы убакыттын ичинде же үчүүдөн аялына жакындык кылуудан же аялы күйөөсүнө жакындык кылуудан сактанып кармала турган ибадат. Ошол убакыттын ичинде дейт. Маанния анан же үчүүдөн аялына жакындык кылуудан эле сактанбастан балким ага кошумча дагы ниет дагы керек болуп калат. Ниеттин мурдакы сабакта түшүндүргөнбүз жакшылап. Бишарти тахара. Аял кишилерге тийиштүү маселе бул. Аял кишилер орозо кармап жаткан учурда ай сайын келе турган этеккирден айыз канды деп айтабыз. О нифас төрөттөн кийинки кандан дагы таза болуусу шарт болот. Мындан келип чыкты. Эгерде кайсы бир аял Рамазан айы келген учурда ай сайын келе турган айыз канды көрүп жаткан болсо, жага чейин төрөп, же ошол Рамазан айында төрөп, төрөттөн кийинки келе турган канды көрө турган болсо, анда ал аялга орозо кармоо милдеттүү болбойт. Балким орозону кийинки айларга азыркы келген нерселерден таза болгонго чейин жылдырып турганга шариат уруксат берет. Жылдыруусу керек болот.
ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29 من شعبان وقت الغروب. Бұл жерде айды қарау жөнінде айтып жатады. Мәселені айтқанға шейін ай жөнінде қысқаша алдын ала тоқталып алсақ. Бізде ай 29-нан жаңырады, же 30-нан жаңырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ашхур хакеза деп айтқан. Екінші жолы хакеза деп айтқан. Ғалымдар айтады, мындан білсек болады, ай демек 30-нан жаңырады, же болмаса 29-нан жаңырады. Бізде 28-нен жаңырды деген, же 31-нен жаңырды деген жоқ. Бәлкім 29 болады, же 30 болады. Емі, Рамазан айынан мұрдақы ай, бұл Шабан айы болады. Мұсылмандар Шабан айының 29 күні күн батары менен дару айды қарашат дейді. Емне үшін? Егерде 29-нан жаңырып қалса Шабан айы, ертесі күні Рамазандың бірінші күні ол есептеледі. Ошон үшін адамдар, мұсылмандар атайын қазият тараптан, муфтият тараптан деп айтабыз бу. Илгери дагы ошондой бир мамлекет тараптан дайындалган адамдар болчу. Ошолор айды көрүү үчүн 29 күнү күн батары менен дароо айды караганы чыгышат дейт. Эгерде айдын жаңыргандыгын көрүп калса, ал Рамазан айынын биринчи күнү болот дагы, дароо ошол жерден ороза кармап башташат. Эгерде айдын жаңырганын көрө албаса, анда Шабан айы 29-нан эмес, балким 30-нан жаңырат экен дейт дагы, кийинки күндү шек күнү деп туруп ороза кармабайт, Рамазан айынын бири эмес экен деп элдерге жар салат. Бул айды кароо боюнча. Анан алдын ала бир маселеге токтолуп ала турган болсак дагы, бизде Ханафи мазхабында, дегеле башка мазхабтарда дагы, бүтүндөй бардык мазхабтарда дагы эки түрдүү ой бар десек туура болот. Ал кандай? Айды карап ороза кармоо, азыркы айткан жолдор менен, же алдын ала ал-мунаджимин, же болбосо фаллакиюн, астроном илимдери боюнча аалымдардын оюн алуу деген бар. Эки түрдүү ой бар. Айды карап туруп ороза кармоо бар, же болбосо астрономдордун ошол жылдыздар илими бар, атайын бир илим, Кудай Таала шарият уруксат берген илим, жылдыздарга карап туруп айларды, күндөрдү алдын ала белгилешет. Алардын оюн алсак болобу же болбойбу деген маселеде Ханафи мазхабында дагы, башка мазхабтарда дагы болот деген аалымдар бар. Ханафи мазхабында мисалы Мухаммад бин Мукатил. Бул киши имам Абу Ханифанын окуучусунун окуучусу болот. Имам Абу Ханифанын окуучусу имам Мухаммад бин Мукатил имам Мухаммадтын окуучусу болуп калат ошондо. Бул киши эмне дейт? Ооба, бул маселеде астрономдордун оюн алсак болот дейт. Жылдыз илимдерин жакшы өздөштүргөн, алдын ала ай мынчасында жаңырат деген кишилердин оюн алсак болот дейт, бул ханафилерден. Башка мазхабтагылардан дагы ооба алардын оюн алсак болот деген аалымдар бар, мисалы имам Аш-Шафии рахимахуллах таала. Алардын мазхабындагы Ас-Субки рахимахуллах таала, Тажиддин Субки болса керек, бул киши эмне дейт? Ооба, биз дагы ушинтип айтабыз, алардын оюн алсак болот деп жооп беребиз дегендери бар. Эми алдыбызда демек эки түрдүү маселе бар экен. Астрономдордун оюн алуу деген бар экен, анын айга кароо деген бар экен. Экөө тең мазхабта бар, экөө тең динибизде бар. Бул дегени кайсыл биринин оюн алып туруп фатва берген болсо, элдерге жарыя кылган болсо, элдер ошого амал кылса жарайт деген кеп. Жеке мен Анал Абдул Факир
menin ilimi dengелим boyunça, menin özümdün oyum boyunça astronomdordун oyun alганыбыз туура деп билет элем. Анткени бул маселеде алар адис эң биринчи, экинчиден алар ушул күнгө чейин адашкан эмес. Анан биз аларды бир эле Рамазан айында орозодо эмес, башка маселелерде дагы ээрчийбиз. Мисалы намаз маселелеринде аларды толук ээрчийбиз. Намаз бөлүгүндө өткөн элек, намаздын атайын убактылары бар. Таң атканда, анан түш болгондо, таң атканда багымдаттын убактысы кирет, түш болгондо пешимдин, анан ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө 2 барабар болгондон кийин асырдын убактысы кирет, күн баткандан кийин шамдын убактысы кирет. Анан күн баткан тарапта жанагы кызыл күндүн кызыл нуру калат эмеспи? Ошол жоголуп кеткенден кийин куптандын убактысы кирет деп айтылат китеп беттеринде. Бирок бир да мусулман бүгүнкү күндө буларга карабайт. Таң атыппы деп багымдатты окуу үчүн акырын эшикке чыгып туруп таң атканын байкаган кишини көргөн жокпуз. Түш болуппу деп акырын эшикке чыгып түш болгонду көрүү үчүн бир нерсени сайып туруп текшерип көргөндөрдү байкаган жокпуз. Асырдын убактысы кириппи деп ар бир нерсенин көлөкөсү өзүнө 2 барабар болгондон кийин кирет болчу деп асырдын убактысын дагы издеген кишилерди көргөн жокпуз. Балким булардын бардыгы бүгүнкү күндө адамдардын баарысы астрономдордун айтканын алып туруп намаздын убактыларын бекитип беришкен. Эмне үчүн биз намаздын убактысында буларды ээрчейбиз дагы? Орозого келгенде ээрчебешибиз керек болот. Бул маселеде туура болгон болот дагы, орозого келгенде эмне үчүн туура эмес болуп калат? Ошон үчүн мен айтат элем, булардын оюн алуу балким тагыраак болсо керек. Анан элдердин башын бириктирүү дагы, ошо элдердин башын бириктирүүдө дагы бул жакшыраак болсо керек деп ойлойм. Бирок эки тарабына тең фатва берген болсо жарай берет. Ошон үчүн мамлекеттин ичиндеги аалымдар кеңеши деп айтабызбы, муфтият деп айтабызбы, булардын баарысы Рамазан айы келгенге чейин молда аттуунун бардыгын топтоп туруп, ушул маселеге келишип алуулары керек болот. Биз айды көрүп туруп тутабызбы же астрономдордун ошол жааттагылардын илимин алып туруп элдерге фатва беребизби деп келишип алгандары жакшы болот. Китеп бетинде азыркыдай маселе айтылат, анда китепке өтө турган болсок, ويجب أن يلتمس الناس الهلال في 29. Адамдар Шабан айынын, Шабан 29 күнү күн батары менен айды кароосу важип милдеттүү дейт. Атайын мамлекет тараптан адамдар дайындалат дагы, ошолор барып айдын жаңыргандыгын байкап көрүшөт. Бүгүнкү күндө аппараттар бар атайын. Ошол аппараттын жардамы менен карайбы, эмне менен болсун, айды кароо керек болот дейт. Вактал гуруб күн батары менен. Фаин раау саму. Эгер айдын жаңыргандыгын көрүп калса, анда орозо кармак баштайт. Айдын жаңыргандыгын эле көрсө бүттү. Демек ал Рамазан айынын 1-күнү болуп эсептелет. Анткени бизде түн биринчи келет, анан күндүзгү убакыт келет. Күн батары менен айдын жаңыргандыгын көрдүкпү? Демек ал Рамазан айынын 1-түнү экен. Кийинкиси эмне күндүзгү убактысы болот деп орозо кармак башташат. Ваин гумма алейхим. Эгерде айды көрө албаса, айды көрүүдөн тосо турган кээде себептер болуп калат, булут болуп калат, туман болуп калат. Ошол себептен айды көрө албаса дейт. Акмалуху 30 яуман. 30 күндү толуктайт дейт. Анткени биз айттык, ай же 29-нан жаңырат, же 30-нан жаңырат. 29 күнү айды байкап көрдүк элек, көрө албадык. Демек кийинки күн 30 күн экен деп билебиз дагы Шабан айыны. Анын эртеси күнү айды карабастан туруп эле орозо кармай беребиз. Анткени шариятыбызда 31-нен жаңырат деген ай жок. Ай же 29-нан жаңырат, же 30-нан жаңырат. وإن كان بالسماء علة غيم أو غبار أو نحوهما مما يمنع رؤية قبل شهادة الواحد العادل.
Эгерде асманда булут боло турган болсо, же туман бар, айды көрүүнү тосуп кое тургандай бир себептер бар. Айдын жаңыргандыгын көрө албайбыз, ошол себептер болгондугу үчүн. Ал учурда бир киши келип, бир эле киши айдын жаңыргандыгын көрдүм десе, муфтий, казы анын оюну алып туруп, демек көргөн турбайсыңбы деп. Ал адам бирок фасык эмес. Ал дегени күбөлүгү кабыл кылына тургандай бир адам болсо, таквадар, Кудайдан корккон элдердин ортосунда ошол чынчылдыгы менен, жүрүм турумунун тактыгы менен, Кудайдан чыныгы коркот дегенде бир жүрүм турум менен тааныла тургандай, таанылган киши боло турган болсо, ошол кишинин оюн алып туруп, казы элдерге жар салат. Айды көрдүк, эртең Рамазан айынын 1-күнү эртең орозо кармайбыз деп элдерге жар салат. Ошол учурда бир кишинин күбөлүгү кабыл кылынат. وَالْحُرُّ وَالْعَبْدُ وَالْمَرْأَةُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ. Бүгүнкү күндө кулдар жок. Бул маселеде кул киши келип кабар береби, эркин киши келип кабар береби, же аял киши келип кабар береби айырмасы жок. Бир аял келип туруп кабар берген болсо дагы, алардын күбөлүгү кабыл кылынат дагы, элдерге казы жар салат, эртең орозо кармайбыз деп. فَإِنْ رَدَّ الْقَاضِ شَهَادَتَهُ صَامَ. Эгерде ошол айды көргөн кишиге, кээде бизде шаардан алсыраак жерде жашаган кишилер болуусу мүмкүн. Кээде балким тоодо деген сыяктуу жайлоодо. Бизге көрүнбөй, балким ошол жактагыларга көрүнөсү мүмкүн да. Анан ал киши мисалы бүгүнкү күндө телефон чалды. О, туугандар, айды көрдүм деп. Казы эмне деди? Анын кабарын албай койду. Жок, сен балким жаңылдың деп. Ал учурда көргөн киши өзү орозо кармай берет. Башкалар орозо кармабаса деле. Анткени көргөн киши үчүн ал якын. Өзү үчүн ал ачык айкын болуп атат, айды көрүп атат өзү. Ошон үчүн ал орозо кармаганды таштап койбостон, балким орозо кармаганы жакшы болот дейт. وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلْ إِلَّا شَهَادَةُ جَمْعٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِ. Эгерде асманда эч кандай себеп болбосо, айдын жаңыргандыгын көрүүнү тосуп кое турганда эчтемке жок. Булут жок, туман жок дегендей. Ачык айкын. Баягы жайыттай ачык деп айтып коет эмеспи? Ачык. Айдын жаңыргандыгын көрүүдөн эчтемке тоспойт. Ал учурда бир киши келип туруп, мен айды көрдүм десе, анын кабары кабыл кылынбайт. Анткени асман ачык болгондо, айды көрүүнү тосуп кое турган эчтемке болбосо, жеке бир адам көрүп калуусу мүмкүн эмес. Башка дагы кишилер көрөт эле да. Эч болбойт дегенде экөө же андан көбүрөөк көрүүсү керек эле. Андан башкалар дагы табылуусу керек эле. Ошон үчүн бир кишинин айткан кабары кабыл кылынбайт ал учурда. Балким жамааттын кабары кабыл кылынат. Ушундай бир жамаат болуусу керек. Аларды уккандан кийин булар жалганга келишип алуулары мүмкүн эмес дей тургандай бир чечимге келди уккан киши. Ошондой бир жамаат келип айткан болсо гана айдын жаңыргандыгын казы кабылдайт дагы, анан элдерге жар салат. Жамаатты түшүндүк. Кээде кээ бир алымдар жамаат дегенде көпчүлүк болуусу керек. Анан бир санга чектеп дагы айтат. 50 киши, 40 киши деген сыяктуу. Кээде кээ бир алымдар эмне дейт? Бир айылдын, бир шаардын кайсы жер болгон болсо, ошол жердин адамдары келип кабар берүүсү керек дейт. Мисалы, айыл боло турган болсо, ошол айылдын элинин баарысы келип туруп казыга күбөлүк берет. Биз айдын жаңыргандыгын көрдүк деп дейт. Кээде кээ бир алымдар айтат, жок, балким казынын оюна ташталат дейт. Эгерде казы аларды угуп туруп, булар жалганга келишип алуулар мүмкүн эмес дегендей бир чечимге келсе, бүттү. Ошондой бир жамаат келип айткан болсо, алардын оюн алат дагы, андан кийин элдерге жар салат. Эртең Рамазан айынын 1-күнү эртеңден баштап орозо кармайбыз деп элдерге жар салат дейт. Кийинки маселе: فَإِذَا ثَبَتَ فِي بَلَدٍ لَزِمَ جَمِيعَ النَّاسِ. Бул захир ривая ушул.
ага дагы токтолобуз иншалла. Эгерде кайсыл бир жердин, кайсыл бир шаардын элдерине айдын жаңыргандыгы маалым боло турган болсо, мисалы оштуктар көрдү дегендей да, айдын жаңыргандыгын көрдүбү, бишкектиктерге дагы, башка шаардагыларга дагы, же кайсыл бир мамлекет көрө турган болсо, кошуна жашаган башка мамлекеттерге дагы баарысына милдеттүү болот дейт. Анткени ай бирөө эле, бир мамлекет көрдүбү, айдын жаңыргандыгы бүттү дейт. Баарысына тегиз милдеттүү болот. Башкалар көрбөсө деле айдын жаңыргандыгын, ошол шаардын эли, ошол жердегилердин көргөнү жетиштүү болот, баарысына милдеттүү болот, орозо кармоосу керек болуп калат башка шаардагылар дагы дейт. Вала атибара бихтилафил маталия. Жерлердин ар башка болуусу эске алынбайт дейт. Бул дегени казактар көрүп кала турган болсо Казакстан, Кыргызстанга дагы милдеттүү болот. Экөөнүн ортосу Казакстан башка жерде эле, Кыргызстан башка жерде болчу. Айырмасы жок дейт. Кандай болбосун, бир мамлекет, бир шаар, бир эл көрдү, калган баарысына милдеттүү болот дейт. Бул боюнча кыскача токтоло турган болсок кайрадан, мазхабта 3 түрдүү ой бар. Биринчиси маталия, ихтилафул маталия му'табар. Экинчи бир ой бар, ихтилафул маталия гайру му'табар. Үчүнчү бир ой бар, тафсил менен түшүндүрүшөт. Ал дегени кандай? Биринчи ой бар, ал азыр айтып кеткен. Бир шаар, бир мамлекет, бир жерден эли көрдү, калган бүтүндөй бардык элдерге милдеттүү болот. Бул биринчи ой. Экинчи ой бар, ар бир мамлекет, ар бир шаар, ар бир жердин эли өзүнчө көрүүсү керек дейт. Эгерде алардын оюна таяна турган болсок, Кыргызстан көргөн болсо Казакстанга милдеттүү болбойт дегени. Кыргызстандын эли көрдү, Казакстандын эли көрмөйүнчө аларга милдеттүү болбойт. Кыргызстан көрсө Кыргызстанга гана тийиштүү болот дейт. Кээ бир алымдар айтат, балким карап көрөбүз дейт. Ошол эки шаардын ортосундагы аралык канча? Эгерде бул шаар менен бул шаардын ортосундагы аралык, кээде мисалы Масираты сафар деген сыяктуу бир аралыктарды айтат, мынча километр болгон болсо, анда ихтилафул маталия му'табар. Бир шаар көргөн болсо, экинчисине милдеттүү болбойт. Эгер ал аралыктан азыраак болгон болсо, милдеттүү болот деп түшүндүрүшөт. Жеке менин оюм боюнча, бир шаар көргөн болсо, экинчи шаарга дагы милдеттүү болот деген ойду алган болсок, балким туурараак болот эле. Анткени ошону менен элдердин башын бириктирүү деген бар. Өзгөчө бүгүнкү заманда, бүгүнкү күндө. Анткени интернет деген аябай кенен тарады. Интернет деген бүтүндөй бардык ааламды бир шаар эмес, балким бир айылдай эле кылып койду. Айылда эмне болуп аткан болсо байкап турабыз го. Ошол сыяктуу интернет дагы адамдардын баарынын башын бириктирип койду дагы. Бул мамлекетте болуп аткандарды, кээде биз экинчи мамлекетте болуп аткан иштерди ошол жердеги жашаган элдерден мурдараак дагы билип алганга мүмкүнчүлүктүү болуп калды да. Кандай болбосун, бир шаардагылар көргөн болсо, экинчи шаардагыларга дагы тийиштүү болот деген ой балким туурараак болсо керек, бүгүнкү күнгө ылайыктуураак болсо керек деп айтат элек. Вала атибара бихтилафил маталия. Буларды түшүндүрүп кеттик. Вала юсаму яуму аш-шак илля татаввуан. Шек күнү орозо кармалбайт, нафил гана кармалат дейт. Буларды дагы алдын ала түшүндүрүп ала турган болсок, шек күн деген бул 29-нан Шабан айынын 30-на өткөн күн. Биз айттык, Шабан айынын 29 күнү элдер айды кароо үчүн чыгышат дедик. Эгерде айды көрө албаса, ошол күндү өткөрөт дагы, демек бул Шабан айынын 30 күнү экен деп. Анын эртеси күнү анан орозо кармак баштайт эле да. Ошондо айды көрө албаган күн шек күн деп айтылат. Бул күнү орозо кармалбайт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан тыюулар бар бул күндөрдө кармагыла деген. Ошон үчүн бул күндөрдө орозо кармоо макруh болот.
илля татаввуан, бирок нафил кармаса боло берет. Ал дегени кандай? Ошого чейин кээ бир адамдар болот, такыбадар, Кудайдан корккон, дин жолунда бекем адамдар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ол күндөрү ороза кармаган экен деп дайыма кармап жүргөн кишилер бар. Мисалы 1-4 күндөрү. Эгерде кайсыл бир кишинин ошондой бир кармап жүргөн адаты бар эле орозону, ошол күнгө шек күнү туура келип калса, кармаса жарай берет дейт, макрулугу жок. А бирок башка күндөрдү кармабай жүрүп эле Шабан айынын 30-күнү шек күнүнө келгенде атайын ошол күнү нафил ороза кармоосу бул макрулу жакшы эмес дейт. Анан бизде мазхабта дагы бир ой бар. Бизде талаввум деген бар. Ал дегени кандай? Шек күнү казы элдерге жар салат. Саарлыкты ичкиле дейт. Бирок ниет кылбагыла дейт. Эртең менен элдердин баарысы саарлык ичет. Анткени айды жаңырганын качан карап баштайт элек? Күн баткандан кийин карап баштайт элек. Ошондон башталат. Күн баткандан баштап карай берет. Көпкө чейин кароосу мүмкүн да. Атайын казынын адамдары бар. Эгерде ошол түн ичинде айдын жаңыргандыгын көрүп калса, жарыя кылат эле. Же болбосо жанагы нисфу нахар деп кеч айттык элек, күндүзгү убакыттын жарым бөлүгүнө чейин көрүп калса да элдерге жар салат эле казы. Ошон үчүн казы элдерге жар салат. Силер эртең менен саарлыкты иче бергиле дагы ниет кылбастан. Анан түшкө чейин алып барат. Ниет кылбайт. Эгер айдын жаңыргандыгын көрүп калса, казы жар салат. Айдын жаңыргандыгын көрдүк десе, ошол жерде ниет кылып койсо жарай берет. Анткени Рамазан айындагы орозону биз айттык, нисфу нахарга чейин ниет кылып койсо жарай берет дедик элек. Күндүзгү убакыттын жарым бөлүгүнө чейин. Бүгүнкү күндө балким 11-11:30 чейин ниет кылып койгон болсо, таң аткандан баштап шарты. Ошол убакытка чейин эчтемке жебесе. Рамазан айына ниет кылып койсо орозого төрөт болчу. Ошон үчүн казы элдерге жар салат. Таң аткандан баштап орозону буза турган эчтемкени жасабагыла, эч бир амал. Бирок саарлыкты ичкиле ниет кылбагыла дейт. Айдын жаңыргандыгын көрүп калса жар салат, ошол жерден улап кете берет. Көрбөсө элдерге жар салат, орозоңорду бузгула. Орозо эмес болчу, тамак жей бергиле деп кайрадан жар салат, айды көрө алган жокпуз деп ошол жерден кайрадан элдер тамак жеп кете берет болчу. Анын эртеси күнү кармайт болчу. Шек күнү боюнча аалымдар ушундай кептерди айтышат. Мынеке. Вала юсаму яумуш шак илля татаввуан. Шек күнү нафил гана орозо кармайт, парыздан деп кармабайт. Рамазан айындагы орозого ниет кылып кармабайт. Нафилди дагы айтып кеттик. Ва юлтамас хилалу шаввал фи 29 мин Рамадан. Эми динибизде ушундай бир буйрук бар. Суму би ру'ятихи ва афтиру би ру'ятихи. Айды көрүп орозо кармап баштагыла дагы, анан айды көрүп оозуңарды ачкыла дейт. Рамазан айынын бүткөнүн билүү үчүн дагы Рамазан айынын 29 күнү айдын жаңыргандыгын карайбыз дейт. Эгер айдын жаңыргандыгын көрүп калсак, демек Рамазан айы 29-нан жаңырган болот дагы, анын эртеси күнү Шаввал айынын 1-күнү болот. Ошон үчүн бул жерде айтып атат, Шаввал айы дагы 29 күнү кадимкидей элдер атайын муфтият тараптан, казият тараптан дайындалган кишилер Рамазан айынын 29 күнү Шаввал айын карап башташат дейт. Фамен рааху вахдаху ла юфтир. А эгерде Рамазан айынын 29 күнү айдын жаңыргандыгын эч ким көрбөсө, бир эле киши көрүп калса дейт, анын оюн алып туруп казы элдерге жар сала албайт. Биз 29 күнү бир адам көрүп калыптыр, демек 29-нан жаңырыптыр деп элдерге жар салбайт, бир киши болгондугу үчүн. Анткени ал жаңылып калуусу мүмкүн эле да.
30-njy gündü dagı toluktagıla dep buyruk beredi. Fa in aftara qadahu. Egerde janagı aydın жаңырgandygyn görüp kalgan kişi özü jekele bolgon bolsa, al oozun açpayt deydi. Görgön bolsa dele, antkeni жаңылып kalısı mümkün ele. Egerde oozun açıp koysa deydi, kazanın göylügün kabul kılbady ele, birok al kişi aydın жаңырgandygyn gördü. Orozu karmagan jok oşol günde, antkeni gördüm dep aytıp atady. Keyin Kazıga göylük bergen uçurda al kabul kılbay koyduğu orozunu karmabay ötkürdü. Şeriat emne deydi, ihtiyatan keyin bir gün karmap koyganın jakşı karmaşın gerek bolat deydi. Kaza kılıp karmap beresin. Wala kaffarata aleyhi. Kazı anın göylügün kaytarıp jibergen uçurda oşol gündü oroza karmabay ötkürgöndük üçün kaffarat төлöbeyt deydi. فإن كان بالسماء علة قبل شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. Egerde asmanda janağı aytkanday aydın жаңыроосун tosуp koyo turganday bir sebepleri var. Bulut bar, je tuman bar, je tütün kaptap ketti degendey. Al açurda kazı eki erkek kişinin je bir erkek kişi eki ayaldın göylügün kabul kılat, egerde alar gelip aydın жаңырgandygyn gördüm degen bolsa. Alardın göylügün kabul kılıp turup andan keyin elderge jar salat. Biz aydın жаңырgandygyn gördük, erteň Şawwal ayının 1-nji günü oroza karmabayız dep elderge jar salat. Wa illam yakun biha illatun fa jam'un kathirun. Egerde asmanda aydın жаңырооsun tosуp koy, aydın жаңырgandygyn, жаңырgan aydı görүүnü tosуп koyo turganda eç kanday sebep bolbosa, anda janagı aytıp ketkendey, fa jam'un kathirun, köp jamaаттын aytkany kabul kılınat. Köp jamaat degende düşündürdük, bir ayıldın eli, je bir 50-60 kişi gelip je uşunda bir adamlar gelip göylük beret. Alardın aytkanын ogup turup, bular çındap ele aytıp jatady. Bular жалганга gelişip alууlar mümkün emes dey turganday bir jamaat gelip aytkan bolsa gana, kazı alardın oyunu alıp turup, anan elderge jar salat erteň Şawwal ayının 1-nji günü dep. Egerde jamaat bolboston, janagı jamaattın esebine jetpey kalsa, жааларды укканда жалганга келишип ала тургандай bir адамдар болсо, анда казы алардын көбөлүгүн кабыл кылбайт. Балким Рамазан айынын 29-у, анын эртеси күнү 30 экен дейт дагы, 30-нчу күндү толуктагыла деп элдерге жар салат. Зулхижжа ке Шаввал. Зулхижжа айы Шаввал айы сыяктуу дейт. Ал дегени эмне үчүн муну айтып жатат? Анткени Курбан айтты тактоо керек эле да. Kurban aytты тактоо үчүн дагы ошол Курбан айт боло турган айга чейинки айды биринчи тактап алуу керек болот. Кыскача айта турган болсок, Рамазан айына мурдакы ай Шабан айы. Рамазан айынын киргендигин билүү үчүн Шабан айынын 29-нчу күнү айды карайт элек. Жаңырдыбы, жаңырган жокпу? Эми Рамазан айы бүттү. Эми ороза кармабайбыз, эртеңден баштап оозубуз ачык болот. Дөө үчүн Рамазан айынын 29-нчу күнү Шаввал айы, Рамазандан кийинки Шаввал айы. Ал жаңырдыбы, жаңырган жокпу, аны карайт элек. Эми Шаввал айы бүткөндөн кийин Зулкаада айы болот. Зулкаада айынан кийин Зулхижжа болот. Зулхижжа айынын 10-нчу күнү Курбан айт күн болот. Эми ошол Курбан айт күндү белгилөө үчүн Зулхижжа айыны биринчи таап алуу керек болот. Аны таабуу үчүн Зулкаада айынын 29-нчу күнү азыркыдай сүрөттө Зулхижжа айынын жаңыргандыгын карап көрөбүз. Зулкаада айынын 29-нчу күнү ай жаңырдыбы, жаңырган жокпу карап көрөбүз. Жаңырса Зулхижжа айынын 1-2 деп туруп 10-нчу күнү Курбан айтты белгилейбиз. Эгерде жаңыргандыгын көрө албасак, анда 30-нчу күндө толуктайбыз дагы, андан кийин бери деп туруп, ошондон ары эсептеп кетебиз дейт. Аллах алам бис-саваб ва саллаллаху таала аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.